Былтыр нарында эки негизги көчө жасалып, ал республикалык деңгээлде резонанс менен коштолгону көпчүлүккө маалым. Ошол кездеги УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин жол салып жаткан ишкананын жетекчисин бакка байлап салгыла деп көпүлдөгөнүн да көпчүлүк көргөн. Салып машинага, анан башка жакка алып келебиз бул жагачы. Жетекчисин алып келип байлап койгон ушул жерге бир стол багачы. Бир караган кишиге чын эле күйүп жанып жаткандай көрүнгөнү менен бул жерде иттин өлүгү жатат. Кантип десеңер, азыр айтып беребиз. 26 июнь 2025 жылы нарында Ташиевдин сөзүнөн кийин чогулушта эшикте China Rail компаниясынын директору күтүп турганы таң калтырат. Ээрге отурганда эле кыйшык отургансың дегендей, бул жолдун курулушу да башталганда эле туура эмес башталган. Долбоорду ишке ашыруу учурунда кызмат адамдары тарабынан келишимдик милдеттенмелер жана жол жоболор одоно бузулган. Анысы аз келгенсип, жолду бүтүп тротуар саларда Сыргабаевдин орун басары тротуардын проектисин 3 жолу өзгөрткөн. Салып баштаганда кайра өзгөртүп, Бета групптун жумушчулары бузуп кайра салып жаткан жерлерин блогерлер аркылуу коомчулукка терс образ жаратуу менен алек болушкан. Анткени 20 күндөн кийин Ленин көчөсүнө асфальт төшөө башталмак. Асфальт төшөө башталгыча эптеп шылтоо таап, Бета групптан кутулуш керек болгон. Келишим түзүлгөн учурда заказчы жумуш көлөмдөрүнүн ведомостун министр Сыргабаев командасы аркылуу жер жумуштары арзан баада көрсөтүлгөн келишимге кол койдуруп, кайра өзгөртүп алмаштырууга убада берген. Анткени Сыргабаев командасы менен жер жумуштарын 4 эсе арзан баалап, ал эми асфальт төшөө иштерин жакшы баада койгон. Бул Сыргабаев жана командасынын алдын ала түзгөн планы болгон экен. Экинчиден, заказчы техникалык көзөмөл менен камсыздашы керек болчу. Бирок алар 2025 жылдын сентябрына чейин технадзор берген эмес. Октябрь айынын башында келген технадзору 3-4 жолу келип, ошол бойдон 2025 жылдын апрель айында башка технадзор берген. Бирок бул технадзорлорду Сыргабаев өзүнүн орун басары жана жол чарба департаментинин директору Абдыкалыков Камилжан аркылуу Ленин көчөсүнүн аткарылган иштин көлөмүнө кол коюп, кабыл алууну такыр тыюу салып, максимум асфальтка чейинки иштерди бүтүрүп, чет элдик компания аркылуу акчаны чыгарып кеткен аз келгенсип, асфальт төшөгөндө дагы Сыргабаев өзүнүн командасы менен министрликтин техникасын жана материалын колдогон. Келишимге ылайык техникалык көзөмөл ай сайын аткарылган иштердин актыларын кабыл алышы керек болчу. Шералиев көчөсү боюнча 22 миллион сомдук иш эч кандай түшүндүрмөсүз кабыл алынбай калган. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Оңдар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокаивающий кол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кызы үчүн чуркап 4 жылдан бери ушу кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр. Врачтар чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, 200 сомдон 100 сомдон салып отуруп, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Ленин көчөсүндө 300 миллион сомдук ишти 70 миллион сомдун тегерегинде гана баалап кабыл алышкан. Кызыгы, Ленин көчөсүнөн эле 1 жылдан ашык убакыт иштеп негизги ишти аткарган Бета групп 100 миллион сомдун тегерегинде акча алса, 2 айдан ашыгыраак иштеген чет элдик компания 600 миллион сомдон ашык каражаттын ээси болгон. Мына асфальт башталат дегенде келишимдин мөөнөтү бүт элегине карабай, Бета групп жетекчилигин камакка алуу тапшырмасын берип, өзүнүн өкүл баласына жана анын уюшкан тобуна мыйзамсыз бирөөнүн эсебинен акча табууга шарт түзүп бергени ачык көрүнүп турат. Айта кетчү нерсе, Бета групп компаниясында күнүнө 26-дан 45-ке чейин атайын техника 1 жыл бою иштеген. Бул канча чыгым болоорун Сыргабаев ойлогон бекен, чоң маселе. Мурдагы министр Сыргабаев атайлап Бета группка эң көлөмдүү, чыгымдуу жана аз киреше алып келген жер иштерин бүтүрүп, асфальт төшөөгө келгенде өздөрүнүн башынан пландаган арам оюн, башкача айтканда мамлекеттин акчасын кымырууну пландаган. Иттин өлүгү мына ушул жерде жатат. Анткени ал өкүл атасы Камчыбек Ташиевке таянып, Бета группту оюндан чыгаргандагы калган ишти кытайлык China Rail 11 деген компанияга кармата салган. Бул компаниянын жол салууга уруксаты жок болгонуна карабай, алар асфальтты баскандан кийин даяр ишке автор болуп чыга келген дагы аз жумуш жасап, көп акча чыгарып кеткен. Аны ким менен бөлүштү деп ойлойсуздар? Негизги ишти аткарган субподрядчылар азыр ара жолдо калышты. Ишти кылып, бардыгын даярдап, асфальт басмай калганда же акчадан жок, же иштен жок кыла беришкен.
тияктан өзү да министр өзү келип чогулуш кылып иштей бергиле, токтотпогула жумушту бүтүрүшүбүз керек деген. Бүтүрөбүз деп аракет кылдык. Өздөрү анан кийин токтотпой айкатылды. Кыскасы биз дайындап койгондой эле үстүнө кайра келип эле төшөп эле кыскасы басып коюшту да. Асал. Маалыматка караганда даяр ашка автор болуп чыга келген кытайлык ишкананы Сыргабаев өзү колдоп коштоп турган. Албетте, анысы бекер болбосо керек. Сыргабаевдин былыктары муну менен гана токтобойт. Өкүл бала бир эле жактан акча өнөп калбай, эки жактан тең үлүш алган. Негизги жумушту аткарган Бета групптан өзүнүн дайындаган өкүл аркылуу ар бир которулган суммадан министр өзүнүн долясын алып турган. Сыргабаев жана өзүнүн командасы лобби кылган компания тарабынан аткарылган иштер долбоордук документтерге жооп бербейт. Ошол эле учурда Бета Групп келишимдин бардык шарттарын так аткарган. Заказчы долбоорду ишке ашыруу учурунда келишимдик милдеттенмелерди одоно бузуп, келишим шарттарынын 90% аткарган эмес. Мунун айынан подрядчы 138 миллион сомдук зыян тарткан. Пайдасын кеп кылганга сөз жок. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Жогоруда айтылгандарды уга отуруп, мурдагы министр өкүл бала Абсаттар Сыргабаев өз командасы менен бирге кызмат абалынан пайдаланып, жеке пайда табуу максатында коррупциялык схема түзгөнүн билсек болот. Бул жагдайларды тастыктаган документалдык далилдер бар. Анын ичинде каталышуулар, келишимдер, актылар жана башка материалдар. Эң негизгиси эл үчүн, шаар үчүн жол салынды. Бирок өкүндүргөнү China Rail 11 компаниясына эч кандай контроль жүргүзүлбөй, министр Сыргабаев командасы тарабынан каалагандай эптемей жол менен бүтүрүп, даяр ашка башкалар келип автор болуп калышты. Бардык оор жана убакытты алган жумушту жасаган ишкана зыянга учурап, ал аз келгендей атына да көз ыйпалып калды. Адилеттик бар экенине жана акыйкат орной турганына ишенебиз. Мына эртең бүс нерсе басалы деп атканбыз. Шаштырып да башташкан, биз жана интернетте соц тармактарга жайылды го, бул эртелик эле анан камалып келет, анымында бошого жараша күнү түн иштеп баштаганбыз. Эми шашкан деле жумушу билесиңер да. Кээ никасынан түн иштеген, тем более түн иштеген жумуш да. Буга чейин жол аябай эле чаң жол болчу. Могу көчөдөн чоң машиналар да өтчү, объездной сыяктуу болгондугуна байланыштуу. Анан ага караганда Кудайыма шүгүр, эми жол жазалганы аябай эле кубандырып атат элдерди. Баары аябай жакшы болду. Ошо трактор эмеси эме болуп атат. Ошол жактарды түзөп эметип койсо жакшы болот эле. Калгандар аябай жакшы. Жакшы болуп калып буюрса. Остановкалар жок. Ул жакта райбалыштан ары ылдый ичине сүркүлдөп калды да. Мына машинамен кетип жатканда. Асфальттын сапаты начарлап окшойт. А бул жака чейин жакшы бар. Бул театрга чейин. Калганы жакшы. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бүгүн 16 апрель саат 2-де Талас областынын Бакай-Ата райондук сотунда бир иш каралып баштайт да, каралып жатат. Ал иш боюнча ошол өзүңүздөр жакшы билгендей, маалыматыңыздар болсо керек, ошол жылдын башында Таластан 5-6 киши камакка алынган. Аларга коюлган айыптарды көрсөң күлгүң келет да. Теректерди кыйып койгон, анан кийин уруксатсыз теректерди кыйган, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, андан тышкары жанагы Бешташтагы коруктагы чөптү ошол жердеги маралдарга жегизип салган деген сыяктуу ошондой бир абсурдтук айыптарды тагып, анан 6 адамды камакка алышкан. Анан мени 6 адамдын башкалары жөнүндө мындай детальдарга токтолбой эле коеюн, себеби иш менен толук мындай үстүртөн маалыматым бар. Анан бирок жалпысынан абсурд да. Анын ичинде
ошол Сариев Исламбек Абдиевич деген жигит бар. Ошол жигит Актөбө айылдык кеңешинин, мурдагы Актөбө айылдык кеңешинин депутаты болуп турган кезде уруксатсыз теректерди кыйган деген айып менен камакта жатат 4 айдан бери. Ал теректерди кыйганда ал ошол кездеги Бакай атанын акими ага чейин жанагы Токой чарба боюнча экологиянын башчысы болуп иштеп турган кезинде Улуттук илимдер академиясынын корутундусуна таянып, анан эскилиги жеткен отундан башкага жарабаган дарактарды кыюуга уруксат берет. Анан кийин ошол келишимдин негизинде ал дарактарды кыйып алып, бирок ошол эле учурда ордуна 1000 дарак заказ берет. Жанагы аны Токой чарбасынын башчысы дагы сотто тастыктаптыр. Заказ берет дагы, Сариев Исламбек заказ берип, 1000 даракты жанагы кыйылган теректердин ордуна тигебиз деп. Азыркы күндө 2 жылдан бери ошол дарактар өсүп турат да. То есть жанагы даракты кыюуга болгон разрешительный документтери да бар. Биринчиден, экинчиден ал дарактар мөөнөт өтүп кеткен. 60-70 жыл азыр отундан башкага жарабайт деген справкасы бар мындайча айтканда. Ошого карабастан Талас областык управлениясы, регионалдык управление СМБнын ушуларды камап, канчадан бери камакта кармап отурат. Урматтуу президент мырза, мен сизге канча иштер боюнча кайрылууларды жасап атам, маалыматтарды чыгарып атам. Кудайга шүгүр, сиз абдан тез, ыкчам түрдө реакция жасап, тиешелүү органдарга, тиешелүү жетекчилерге, мекемелерге тапшырмаларды берип атыпсыз. Мага маалыматтар келип атат. Мына ушул маселе боюнча да көңүл буруп койсоңуз, себеби дегенде ушул адам жөн эле жерден камакта жатат да бүгүнкү күндө. Мен ал жигитти мурдатан эгер билбесем, анда бул маалыматты айтып чыкпайт болчумун. Ал жигит ар бир документти, бүтүр чекитти карап, кагаз менен иш кылган букваэт бала. Анан ошону сен кыркып коюпсуң, теректи кыркып коюпсуң деп эле жанагы мындай СМБда мындай болуп калыптыр да, социалисттик мелдеш сыяктуу болуп калыптыр. Ким көбүрөөк результат чыгарат дегенде, анан эми Таласта баягы эл аз болгондон кийин ал жерде результат табышты аябай кыйын болсо керек. Анан ушуга окшогон иштерди алып чыгып, анан терек кыйды, анан кийин коруктун чөбүн жегизди деген сыяктуу болбогон абсурдтук бир немелер менен, айыптар менен адамдарды камап, тушап, азабын колуна берип атат. Мен өткөндө ошол Сариев Исламбектин үйүнө бардым. 80деги апасы бар. Үйүндө жалгыз отурат. Ислам болсо ошол балдардын ичинен эң кичүүсү болгондуктан апасынын колунда калган. Анан айтат, апабыз айтат да, болгон толгон мыдырыбыздын баарын саттык дейт. Болгон толгон мыдырыбыздын баарын саттык, азыр эчтекебиз жок, отурабыз дейт. Анан ушундай акыбал болуп атат да. Эми мисалы даже буну делечи мындай ал бала өзүнүн укугун өзү коргоп алат. Бирок деген жок дегенде ушул нерсени мындай үй камагын алып чыгып деле суракка алса болот да. Ошол подписка менен деле, үй камак менен деле четсе болот деле да. Анан коркунучтуу кылмышкердей кылып эле аны ал жакта эмне кармап турат мисалы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз өткөндө Ыдырыс Исаковго берген интервьюңузда сиз айтыпсыз, ошол именно жанагындай экономикалык кылмыштар боюнча биз бүгүнкү күндө камакка алуу чарасы жок эле, мындай эле тергөө боюнча бир мындай эрежелерди киргизип атабыз деп айтыпсыз да. Анан эгерде ошол нерсе ишке ашса, абдан жакшы болмок да. Бул не деген бир 400 теректи кыйып койду деп болгондо да ал отундан башкага жарабай турган теректер да. Ошону уруксат берген мурдагы аким, дагы бир канча 5-6 адам камалып жатат да. Ошол мисалы Исламдын 80 жаштагы 80ден ашкан апасы үйүндө ыйлап отурат. Барыбызда апа бар. Анан кийин экинчиден жанагы мурдагы акимдин
тиги үй бүлөсү көчөдө калыптыр дейт. Анткени ал аким ал айдан келген да, ал жергиликтүү ал жерде үй жок. Кызматтык үйдөн кубалап чыккандан кийин үй бүлөсү да көчөгө калган да. Ушуга окшогон фактылар көп. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз ушу сыяктуу маселелердин баардыгын улуттук коопсуздук кызматынын текшерген, тергеген, козгогон ар бир ишине дыкаттык менен баа берип, кайрадан тиги иликтеп, комиссия түзүп, ревизия кылбасаңыз болбойт. Буга окшогон иштер Кыргызстан боюнча жүздөп саналат. Мына ал иштин канчалык өтө олуттуу экенине мына сиз Ош облусунда жасаган сапарыңызда өзүңүз көрдүңүз. Канчалаган адамдарды какшатып, канчалаган адамдардын укугун кордоп, тебелеп, зар какшатып салган. Ошонун баардыгын өзүңүз көрүп атасыз. Канчалар айыпсыз, күнөөсүз камалып кетип атат. Ошондуктан сиз ушул маселелерге терең көңүл буруп, анан кийин ревизия кылып, бир комиссия түзүп, кайра карап чыкпасаңыз, адамдын тагдыры деген оюнчук эмес. Канчалаган адамдар жөн эле чабылып кетип атат. Ушуга окшогон результат кылыш үчүн, кимдир бирөөгө жакпай калган үчүн, кимдир бирөөнү башкача тиктеп койгон үчүн деле чабылып кеткен адамдар бар да бүгүнкү күндөчү. Аны сиз өзүңүз чет-четин эмес, бир тобун өзүңүз көрүп атасыз. Сизге даттанган адамдардын көптүгүнөн байкадыңыз. Укуктук мамлекетте мындай беспредел болбош керек да негизичи. Ошондуктан биздин урматтуу президентибиз, урматтуу башкы прокурор, урматтуу соттун төрагасы, булар баардыгы маселени мындай жеринде иликтеп карап чыгып, анан кийин мындай бир концептуалдуу жалпы карап туруп, анан кийин бул маселелерди мындай терең талдап туруп чечпесе болбойт. Мындай болуп уланышы мүмкүн эмес да дальше. Ошондуктан бүгүн ошол сот процесси болот. Ошол жанагы Таластагы терек кыйды, анан кийин коруктун чөбүн жегизип койду деген сыяктуу айыптар боюнча. Анан дагы бир кызык нерсе, ошол жанагы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы далилденбегендигине байланыштуу бүгүнкү күндө ошол Таласта СМБнын тергөөчүлөрү кайра жанагы хулигандык менен барып туруп кыркып салган теректерди деген сыяктуу абсурдтук айыптарды коюптур. Ал теректерди хулигандык менен кырка албайт, анткени колунда уруксат берген документи бар, ошон үчүн кырккан да. Эми ушуга окшогон абсурдтар көп, аябай. Ушуларды мындай бир жеринде терең иликтеп, өзүңүз карап чыкпасаңыз болбойт. Өзүңүз бүт Кыргызстан боюнча четинен кыдырып, адамдардын арыз муңун кабыл алып, убагында жеринде чечкиле деп тапшырып аракет кылып атасыз. Бирок ошол эле учурда ошол ишти тергеген СМБнын тергөөчүлөрү бар. Анан кийин ошол СМБнын, ошол прокуратуранын өкүлдөрү, айрым учурда милициянын өкүлдөрү дагы ошол СМБнын жанагы немесинде, соттун өкүлдөрү, СМБнын кураторлорунун айдагында коркконунан ошондой бир алардын чечимдерин колдоп, ошондой бир мыйзамсыз иштерге барган учурлар көп. Ошондуктан алар өздөрүн соттобойт, өздөрүн мен акмакмын деп жарыялабайт. Ошондуктан сиз бардык маселенин башында туруп, анан кийин ротация жолу мененби, кандайдыр бир деңгээлде, анткени себеби алардын бардыгы, алар да кыргыздын балдары да, ошол тергөөчүлөр да, прокурорлор да бардыгы кыргыздын балдары. Анан аларды бир башка аймактарга которуу жолу мененби, алардын ордуна башкаларды дайындоо мененби ушинтип маселени чечпесе болбойт. Бул жерде аябай көп адамдардын укуктары бузулуп атат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Айрым маселелер боюнча ушинтип чыгып айтып турабыз.